Assalamu алейкум достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары кече эле Бириккен Араб Эмирликтеринде UFC 308 турнири болуп, Мыктыбек Оролбай уулу менен Польша мушкери Матеуш Ребецкий тарыхый кандуу кармашты көрсөттү. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Спортчулар негизи 70 килограммга чейинки салмакта мушташы керек болчу. Бирок 72 килограмм салмакты гана жасагандыктан дал ушул 2 килограмм ашыкча категорияда мушташты. Буга байланыштуу алдын ала эле бул спортчулар кандай гана беттеш өткөрбөсүн бонустарды албайт деген маалымат жана ишеним болгон. Бирок балбандар кандай гана мүнөздү, эрдиктүү көрсөткөнүн көрүп, Дана Уайт бонус берет деп ойлогонбуз. Оюбуз оңунан чыгып, эки мушкерге тең UFC уюму $50,000 бонустарды беришти. Бардыгы адилеттүү деп ойлойм. Жада калса $100,000 берсе да жарашууда эле. Анткени мыкы канча деген ден соолугун октагондо калтырды. UFC'нин расмий Instagram баракчасы бул беттеш тууралуу беттештердин беттеши деп жазып, өздөрүнүн баасын берди. Ал эми уюмдун президенти Дана Уайт Мыктыбек жөнүндө журналисттин суроосуна жооп берди. Мындай согушта көзү жабылып калгыча жаракат алып калса да салгылашуусун уланта берди. Оюңуз кандай деп журналист айтса, достор, бул беттешти көрдүңөр, силерге кандай ойлор келди деп кайра Дана суроо салды. Сырттан журналисттердин бири дарыгер тез токтотсо экен деп ойлогонун айтты. Уюм жетекчиси кайра мындай деди. Чындыгында акылга сыйгыс беттеш болду. Көздүн айланасындагы жумшак ткандар шишип кеткен. Ойго келгис нерсе болду. Мен болду, Матеуш Оролбайды талкалады деп ойлогом. Бирок таң калыштуу, андай болгон жок деп сөзүн жыйынтыктады. Белгилей кетсек, Мыктыбек 2020-жылдан бери биринчи жолу утулууда. Бирок мындай беттеши менен утулду деп айтуу кыйын. Ден соолугунан жоготкону болбосо, медиа жагынан бир топко көтөрүлүп, таанылып, батыштан миллиондогон көрмандарды топтой алды. Беттештен кийин көз ачып жумгуча эле Instagram баракчасына 8,000 адам дароо кошулду. Калыбына келе турган болсо, кайрадан мыкынын беттешин талап кылып, көргүсү келгендердин саны өсөт деп ойлойм. Бирок кийинки кармашка чейин албетте ден соолукка кам көрүп, 100% өзүнө келиши керек. Мыктыбекке ден соолукка каалап комментарий аркылуу колдоо сөздөрүн жазып коелу. Анан албетте бул видеого лайк басып коюуну унутпаңыздар.